Бұл здания Ассаламу алейкум, Facebook қолданушылар. Ассаламу алейкум, бағбандар жамааты. Біз Ысыкөлдегі органикалық департаменттің бөлімі Қарақол регионалдық филиал. регионалдық филиалында қонақтауыз. Назыр жол жердегі болып жатқан жұмыстармен танышабыз. Азыр бұны бұл жол органика Ысыкөл аймақтық регионалдық аймақтық бөлімінің абалы шындығында айтқанда бұл жерде мына тышынан көрсетіп қойын. Бұл жерге мынандай екен да. Бұл ушул имаратта 5 этаждық. 4 этаждық, 1, 2, 3, 4 этаждық имаратта мына Ысыкөл жерге жайгаштыруу экспедициясы дейт, землеустройство. Ысыкөл инспекциясы, Ысыкөлская инспекция, ветеринарный безопасности дейт. Өсүмдүктөр Ысыкөл башкармалыгы, архитектура дейт. Мына ушул органика. Ысыкөл облугунун бөлүмү. Мына Сельское хозяйство Ысыкөл райондар аралык химиялаштыруу жана өсүмдүктү коргоо бөлүмү, Ысыкөлский межрайонный отдел химизации и защиты растений. Бул да берди экен. Мына ушул 6 учреждение, 1 зданияда экен да. Мына ушул органика лабораторияга отдельный ушул бир здания керек экен. Биологин цехи. Бул биологин цехи. Бокс заражения. Бұл жерде холодильник турат. Артқы ичкери комнатада эмебиз бар. Столубуз бар, жанагы маточниктер үч жерде даярдап, үч жерде көбөйтүп, ана заражение жасайбыз, жанагы компоненттердин баары ушул жерге кошулат. Биякта азыр дистиллятордон сууну даярдайбыз, дистилляциядан өткөрүп. Анан ушул чаңга алып келип куябыз. Анан ушул жерде бир жума 3 күн барботация жүрөт. Аралашат, анан ачыйт. Эмнеде? Бул жерде мына компрессордун шлангысы, асты жакта компрессор бар. Бұл компрессор менен желді айдап, аралаштырып турат. Спорлардын баары мындай чогуу бирдей тарасын деп. Биологинди качан жасап баштайсыздар? Биологинди ушул айдын ичинде, ушул айдын аягына жакын баштайбыз. Баштайсыздар, э? Ушул жумада баштап коебуз. Биологин. Мына ушул биологин. Бул жер стерилизация болот, тазалаш керек. Микробтордон тазалаш керек. Өзү эмеси боюнча, Инструкциясы боюнча. инструкциясы боюнча. Бул жер статорный цехи. Бул жерде дистилляторубуз ушул. Эски дистилляторубуз. Ал жакшы иштеп жатат. Бул деген былтыр жаңы алып келинген, бирок состояниясы кичине мындай неважный экен. Бат-баттан бузула берет экен да булар. Бул жерде союздан калган автоклавыбыз бар да. Ал тиги 20 жылдан бери иштеп турат химиядан калган экен союздун жылында. Ошол автоклавыбыз былтыр бузулуп, бизди үзгүлткө учуратты, анан былтыр жаңы беришкен. Бул деле ошол мындай эми кийинкилер кичине буруккуларга караганда сапаты бир аз анча эмес болуп атат. Бирок ошол жерде иштеп атабыз. Бул сушильный шкаф. Набор эки аппараттар ушул жерде стерилизация жасап тургаты. Бул жерден сууну алабыз, анан автоклавка коюп, бул жерден да стерилизация болот. Ошол жерде иштетебиз, ушул суу жанагы сиздер көргөн шакка куйдап Bizde кошумча мындай айтып кете турган нерсе, биздин жана биопрепараттарды өндүрө турган бирден бир жүрөк ушул жерде да. Бир эле ушул бөлмөдө жайгашкан. Биз биологиябызды деле ушул жерден баштайбыз. Морекей дистилляторунун жерде суу
чыгарып алабыз да. Андан кийин ошо дистиллердин ушуну наморындай флекторго куюп туруп, мына бул жерге кетип туруп, мунун ичине жанагы автоклавдан стерилизациядан өткөзөбүз да. Ушул жерден алып кайра. Анан ушул жерден алып, анан тээки аркы жана сиздер көргөн жака алып барабыз. Бурчка алып барабыз да. Бул бир башкача бир кылыш керек болуп атат да. Башка бир как лаборатория. Өзү мен Темиркул аке мен мында карадым. Дети Баткендеги баягы неме бөлүм менен бул жерде бөлүм такыр окшоп экен да. Ал жерде бардык условиясы мындай каралган экен да. Эми ал ушунчалык салынган заманбап технология. Ал жердеки коюлган оборудованиялардын баардыгы азыркы заманбап технология. Ошо мынандайлары жок экен да. Аппаратуралар. Аларда электронный. Алар жанагы биз барганбыз ал жерге барып көрүп ачылышында анан кийин дагы семинар, практический семинарларды кыдырып былтыр барып көрүп келгенбиз. Эми буюрса биз да үмүттөнүп туралык. Анан мен айтып атканым бул ушундай болот да, бул жерден алып туруп биз кайра тышка кетебиз. Анан сиздер көргөн Ручной. Эми муну А так насос. Көрсөтүп коелу детени салып атканда аябай оорду опасный могу. Ушуга салып, кол менен көтөрүп, кайран чыгабыз. Кайнап, канча градус сууну колубуз үйгөн күндө болот да. Анан деле ошондой, мына могунун ичинде кол койсулган калайдан жасалган контейнерлер бар. Анан экинчиси бизде кичине мындай азыркы немеге туура келбей туруп атат да. Бул административдик здание болуп атат. 3-4 этаждарда башка ай чарба түзүмдөрүнүкү, өкмөттүн башка түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, областтык өкүлдөр отурат. Проходной двор жерчи. Анан биз муну алып алып стерилизация алып алып тияка өтөбүз да. Уже бу жерде контакт болуп калат. Бу жерден эле биз технология бузулуп атат. Адамдар өтүп атат. Биз ошол жерден кайра мына ачканда бияктан. Жок, силерге обязательно бир отдельный стоящий жакшы условиясы менен тиги жерден баягы брожение болот да. Анан жетпелип чыгат. Анан эшикти ачабыз. Анан ал 4-чү этажга кетет. Бул жактагылар айтат. Качан ушу токтойсуң деп. Бермей коюшка дагы болбойт. Анан экинчиси биз мына муну менен эле триходерминди чыгарабыз. Ушуну менен Ушу мына жерге алып туруп, бүгүн айтып аткандай ичине салып. Дагы стерилизация. Отдельно өзүнчө кетет. Обязательно стерилизация. Ал жана маточниктердин баардыгын стерилизация мына жаңгыз ушундан өтөт. Болгон бир стерилизаторубуз бар. Чоң автоклав болсо жакшы болмок да. Өзүнчө болсо. Өзүнчө да. Анан экинчи этажга көтөрүп кетет. Жана аны экинчи этаждан көрсөтөбүз да. Инструкция боюнча триходерм менен биолиптин отдельно болуш керек. Отдельно болуш керек. Триходерм жеп болот эми биолип. Биология. Триходерминде мындай болуп калды да. Триходермин чындыгында цех бизге курула элек. Лаборатория. Алга өзүнчө оборудование боло элек да. Муну биз өзүбүз эле өзүңүздөр жана көрдүңүздөр сурап атат. Элдин талабын алайык. Бизде биотехнолог жана микробиолог Адис 2 жыл 3-4 жыл болуп калды иштегенде. А киши эле өзү баягы аракети менен биздин өзүбүздүн аракеттери менен эле кичинекей эле бир комнатага кустарный метод менен эле жасап алганбыз. Отдельно цех бизге Пока жок. Пока аны эми карап атышат мүмкүн болуп калар. Бирок эгерде триходерм менен биологин бири-бирин жеп кое турган болсо, бул совсем эки жакта болуш керек да. Отдельно вообще контакт болбош керек да. Ошол контакт Лаборатория контейнерлерге арпаны салып, кайнатып, анан ошол жерден статрога көтөргөн жасайбыз. Статрога деген биз 12 жыл Германияга саттык жумурткасын. Ал 3 килограммага тамак болот, азык болот. 12 жыл Германияга сатканда силерге эч кандай каражат түшпөй аттыбы? Жок, түшчү, спецсчетко түшөт. Ошо спецсчетко түшкөн акчаны эмне үчүн силер по назначению иштетип, жакшына бир здание куруп, ошону бөлүп алып алдыңар да. Ошонун баардык акчалар болгон да. Ал акчанын баары головнойго түшчү. Ошонун ары распределение дең. Эмелерге мушларга акча берчү, андай киши иштейчү. Анан бияктан өндүрөбүз. Булар менен көрсөңөр примитивный. Ооба, көрүнүп турат мына чыгач менен. Чоңураак цех.
буга деген ошо башкача бир мындай подход керек. Себебен азыр бардыгы органикага өтөбүз деп аткан кезде бул деген бир ушунчалык бир көңүл бөлүнүш керек да. Уже биякта тамактар даярдап көпөлөктөр чыгып атат. Биз уже мына көпөлөктөрдү көрсөттүк. Ал тияктагы өндүрүп келген арпадан уже көпөлөктөр чыгат. Биз монда бокстарга жайгаштырабыз. Мыналар, Кассеталарга салабыз бокска аркылуу. кирилет. Анан мында конустар билип туруп Булар күндө жумуртка атпайт. күнүгө түшөт. жумурткасы ушака түшөт. Жок, көпөлөктөр конуска чыгат. Конуска. Болуп туруп анда контейнерлерге жайгаштырабыз дагы. Элейбиз биякта. Элеп туруп анан мындай бул өзү негизи чаң болот да. Мына уже көпөлөктөр чыгып, ушактан жумуртка туып атат. Азыр көймө жумурткасын көрсөтөбүз да, статрога. Бул деген жана алтын көз менен трихограмманын тамагы мен жасап берем. Бул Ушунун жумурткасын анан тиги алтын көзгө трихограммага беребиз да, ошондой тамак. ол тамактанат дагы анан кийин өсүп Анан жумурткасын көрсөтөбүз. Программа өндүрүш үчүн жумуртка керек, азык керек. Азык керек. жанагы плодожопканын жумурткасы керек да. Ооба. Азык керек да. Мындай жумурткалар. Көбөйтүш үчүн жумурткага көбөйөт да. Мына күнгө алып келсеңиз, жарык. Бул өзү негизи Абдулла эме чаң болот. Өзү мына мындай жумурткалары. Ушуну эме жей. Ушуну жана Златогласка жей. Златогласканын ана трихограмманын тамактарын бияктагылар турат бизге. Анан мен деген күнүнкүсүн күндө элеп, мына бул контейнердеги тазараак болот да, конустагы чаңыраак болот. Анан күндө биз 3 күн элейбиз. Колго ручной мындай. Утюжный шкафка анан элеп туруп ушундай пакетиктерге күндө жазабыз. Күндө ушул датасы күндө. Анан булар ээленип бүткөндө эле өзүлөрү уже тубай калат да, 3 күндөн кийин эле алмаштырып уже төгө баштайбыз. төгө баштайсыз. Азыр биз 200 килограммдыкын неметип атабыз. Мындабын эле көбүрөөк өлчөмдө чыгарганбыз да. Негизи бул чаң болот да. Биз күндө ушул чаң менен эметебиз да. Контактировать этесиздер, Так мына көпөлөк күндө Көпөлөктүн аты эмне эле мунан? Зерновой моль деп коет го. Зерновой. Моль, амбарный вредитель. Амбарный вредитель бул, Ушуну жанагы могу көпөлөк демелерден кабырчыктарды уже алмашып турат да булар. Процесс жүрөт да анан аябай чаң болот да. Силикон деген ол ушундан пайда болот. Күндө эмет. А бул ошо отходдон, отход. Биз уже бүткөндөн кийин отход төгөбүз да, могу эмелер, кассеталардын бул уже триходермин цехине кетет. Ушунун ичинин баарын жейт, мунун кабыгы эле калат. Ушунун кабыгына Триходермин көбөйтөбүз, кыялга беребиз да цехке. Мында триходермин чыгарабыз. Буга отходная технология. безотходная технология деген. Кыялга беребиз. Бир бул жерге вообще сонун финансирование кылып туруп, бул органиканы өндүрөм деген кишилерге бул деген баягы канчалаган химияга акча төлөп жатабыз да биз. Мына 1 эле гектарды защищать этиш үчүн дыйкан, мисалы үчүн багбан 1 эле гектар бакка болбоду дегенде бир 30 миң, 40 миңдин химиясын алып жумшап жатат да. Бул жерде аны деген защита кылып алыш бир арзыбаганга эле тыйынга турат да. Ал да мына биздин мамлекетке эконом болмок да. Экономически өтө мына выгодный защита экен. Буну биологический защита. Бул деген жаратылышка адамдарга зыяны жок экен. Ушуга деген финансирование сөзсүз каралыш керек да. Каралганда дагы чукул тез арада бул ушундай жакшы зданиялар салынып, ошол 7 дубанга ушулар ишке кириш керек экен. Мен мына толук азыр көрүп өзүм убедиться эттим. Бул жерде азыр иштөө шарты өтө начар экен да. Өнүккөн өлкөлөрдө ушундай да. Айыл чарбасы дотацияда турат. Ооба. Чаң болуш дегенде душка түшүп турушубуз керек. Ошол душубуздагы өз күчүбүз менен эткенбиз. Батпактан суу турат да. Алда бул проблемалар жүрөт. Барлыгы назарга тартат да. Туалет не работает дейт. Жиде ашпайсыз.
Златогласка өндүрүү боюнча биолабораториясы. Мына үш жерде трихограмма менен златогласканы өндүрөбүз. Оларга арпа салып үш жерде жанагы кокондор салынып, үш жерде көбөйтүлөт. Бул жерге бул садокторго салынат златогласка. Бул жерде неоновый свет лампа коюлат, аябай мындай тонкий жумуштар бул жерде. Анан трихограмма да ушул жерде көбөйтүлөт. Трихограммадагы? Эми акыркы кездерде бул трихограмма кичине жаратылыштан кармап келиш мындай оорураак. Анан булар аябай мындай назик, чувствительный болот да, өлүп башат. Анан көбүнчө өзүм электр энергиясын үнөмдөп, кышында кое берип салып эле таптакыр токтотуп эле эме кылабыз. Жазында кайра кармап келип көбөйтөбүз. Бизге невыгодно экен. Кышы бою кармап. Златогласканын кичине эмесин стерин айтып барсам, көйткөн. Ол эменин. Златогласканы кармап келебиз тоодон. Карагайлардын арасынан кармап келип, ол садокторго салабыз. Бул жерге жанагы губкалар бар. Бул жерге сахарный сироп берилет, бал берилет, жумуртка берилет. Жанагы эмне деп койчу эле, чебит кемелерди меп. Жок, ошол жок. Ошол немени беребиз, ошол суюктугунчу канын беребиз да чебит кемелерди. Насекомыйларды. Буга чылап алып, мындай коюп койсок, алардын ротовой аппарат деген сосущий, лизящий да. Ушу менен тамактанышат. Тамактанып алар ошо жака туйт. Ичинде кара материал бар, кагаз бар. Ошо четтерине туйт. Анан жумурткаларын алып, банкаларга салып коебуз. Бул жерде инкубационный период жүрөт. Булар кайра көбөйүп, кокондордон учуп чыгат. Бул процесстер жүрө берет. Анан мунун жумурткалары көбөйгөндөн кийин мунун жумурткаларын карточкаларга чаптайбыз дагы, бирөөнө 100 домдукчу. Анан ошол карточкаларды реализация. Карточкадан жанагы эмелер чыгат. Личинкалар чыгып иштейт анан, Златогласканын баягы аябай көп жанагы 1 гектар карточкадагы колорадский жукту жоготуш үчүн баягы степень зараженностуга карата 35 миңден 200 миңге чейин беришибиз керек. Биз андай объемду бере албайбыз да. Андай объем бериш чоң лаборатория болуш керек. Аябай оборудование күчтүү болуш керек. Эми мен ойлойм бул жерде эми бардыгы эле кыргызстандыктар азыр эгерде ден соолук керек болсо, эгерде экология керек болсо, эгерде биздин адамдарга ушундай таза органика азыктар керек болсо, ушул бардык аймактардагы мына ушул биолабораторияларды өрчүтүш керек экен да. Буга деген отдельный бир чоң зданиялар керек экен, лабораториялардын баягы иштөө шарттары. Азыр мында карап турсам, бардыгы эле мына жыгач менен. Эгер Союз убагында Өзбекстанда, Украинада ар бир колхоздо болгон да. Ушулар, биолабораториялар. Бирок азыр кандай экенин билбейм. азыр ар бир районго дагы коюп беришиңер керек экен ушундай. Себеби ал жерде деген муктаждык аябай чоң. Өркүндөтүш керек. Ооба. Түшүндүм мен. Кыялтыр кадерминде. Трихограммада азыр кыялыбыз айтып берет. Энелик материалдарын даярдайбыз. Анан энелик материалдарын даярдап, бул жерде өткөргөндөн кийин ошо ар бир биолигин анан трихогермин чыгат эмеспи? Чыккандан кийин контроль качества деп биз ошолордун 1 миллилитр биолигинде жана трихогерминде канча спора камтылган, жана бир споралар канча суспензияда канча споралар камтылган карайбыз да. Себеби жана 1 литрди мынча литр сууга аралаштырабыз деп атпайбызбы? Ошо суспензияга каратып, анан ошо кээ бирлер суусун көп кошуп салат, кээ бирлер аз кошулат, анан ошого ылайыктап контроль качествону биз өзүбүз баярдан
камера галереяда карап микрофондун алдына карайбыз. Бул жерден жасалгандан кийин биз холодильниктерде ошо өзүнө тиешелүү температурада маточный культураларды 3+3+5 градуста мына ошо холодильниктерде энелик материалдарды ошо холодильникте сактайбыз. Кармайсыздар, Бул жерде канчалык көп турса энелик материал ошончолук күчүнө келет да буларчы. Ошондо 1,5 ай, 1 айдан кийин булар аябай өз күчүнө келгенде анан биз кайра жанагы масса түрдө өндүргөндө арпага өндүрөбүз. маточный материал бул, ушуну менен азыр арпага салсаңыздар, уже триходермин өнүп баштайт, Өнүп баштайт. Бул энелик материал шарттары бар, тияктан болсо азыр кандай алат? Бул термостат. Бияктан посевкага отургузгандан кийин эле ошо термостаттын ичине бир жумада өсүп чыгат. Булар биз эми жумадан баштап уже бияктан чыгып холодильникке түштү, уже эми жумадан баштап уже булар кайра арпага түшкөндө бияк бошойт да. Ошондо кайра дагы өсүрүп баштайсыздар. Ошентип конвейер болот. Конвейер болду, иштей берет экен. Бул жерде биздин холодильниктер өзүңүздөр көрүп аткандай бул бытовой холодильниктер. Бытовой болгондо дагы мурунку союз мезгилиндеги холодильниктерде лаборатория шартта холодильниктер башка болуш керек. Биз канчалык чашка петирде маточникти көбүрөөк сакталып, мына азыр кыш мезгилдеринде убакыт бар да, көбүрөөк жасап, көбүрөөк сакталса, анан биз өндүргөнгө Эртеге баягы биз көп жерге айтып атабыз да, Темиркул эке. Андай көп эл сурай турган болсо ошо жетпейт экен да, силердин немеңер, Бизде негизи бул лабораторияда биз ушу биолигин гана өндүргөнгө шартыбыз түзүлгөн да. Эми ал деле мурунку шарт, азыркы заманга технологиядагы лабораторияга биз жете элекпиз. Триходерминде болсо мына өзүңүздөр кыдырып дыйкандар менен жолугуп агдалып өтүп жүрөсүздөр, сурап атат байкадым. Ооба, биолигин, триходермин. Азыр азаматтар ушул кыдырып жүрөт. Мына ушул Агролит компаниясы окуткан мезгилде биз баардык эле жанагы жүрүп аткан проекттерге барып өз семинарларына катышып жүрүп атабыз. Анан ошол учурда триходерминге биякта суроо талап көп болуп, айрыкча картошка өсүмдүгүндө мөмө жемиш бактарын погребтерде күзүндө сактоо мезгилдеринде триходермин натыйжасын көргөндүктөн суроо талап болгондуктан биз ушу триходерминди өндүрүп баштайлы деп дегенде үйрөнүп алып өзүбүз ошо процесстерди деп анан баштаганбыз да. Анан биздин институтта ошо триходермин боюнча специалисттер бар да, буюрса микробиолог, мурда иштеп жүргөн тажрыйбасы бар кызматка келип калып, анан өзүнүн күчү менен өзүңүздөр көрдүңүздөр, примитивно лаборатория ачып алдык да, бөлмөдө элечи. Биз азыр департаментке ошол сунуштап атабыз, алар да өздөрүнүн оюн айтып атат. Акча каражаты болсо эле триходермин цехте өзүнчө бир отдельно жасап беребиз деп атат. Өтө сонун болот да. Ошол муктажбыз. Анан менин оюмда бизде уже административдик корпус болуп атат. 89-жылы лаборатория ачылгандан бери бир да өзгөрүү болгон жок. Маселе ортодо дагы бизде ар кандай саясат жүрүп кеткен да, то жоюп таштайт, көтөрүп таштайт, өзүн актабайт, эмне кереги бар дегендейчи. Өзүн актабаган күндө да биз элге ушул таанытып муктаждыкты кылдык. Эми азыр мезгил келди го дейм. Биздин көлгө да өзүнчө бир примитивный эмес, бир типовой лаборатория керек экен. Мына сиздер өзүңүздөр көрдүңүздөр Баткенде, Таласта, жакында нарында курулат болуп акча бөлүнөт болуп атат да. Бизге деле азыр ойлоп көрсөк, муну деле оңдоп кылса болот. Бир шартында бияк административдик корпус болуп атпайбы? Ошону ремонт кылып, анан кайра жасап, орду менен канализациянын баары алмаштырылыш керек. Анын баары уже чирип түшүп калган да. Үстүндөгү тиги кир суунун баары келет. Анын баары келип туруп биздин биринчи экинчи этаждан өтүп туруп анан подвалга түшөт.
подвалды айтпай қойыңыздар, ал жақта ремонт көп мұқтаждар. Ошонуға кеткен акчаны андан көрө бизде бул жерде туруп атат участок бар. Биз бул жерде 38 соток бизге карайт. Баланста бизде бул департаменттин совхоздун балансында здание. Ал жакта турат дагы бир 20 сотоктай жер. Ош жерге Жакшы кылып, кендекидей кылып эле мындай бир курса, территорияга муктаж эмеспиз, участокка жерди бир жактан бөлүп дегенге муктаж эмеспиз. Айрым жерди алса башка бирөөнүн жери болуп калып атат, частный жерди сатып алып кылып атат, мына кеткен сыяктуу биз көрүп атабыз да. Жерде өзүбүздө территорияда бар. жакшынакай заманбап лабораторияга биз муктажбыз. Биз өзүбүз айтып атабыз, азыр баардыгын айтып туруп, объемго чыга албайбыз. Эртең күндө биз Суроо талап аябай жогору экен. Бул жерде мен оюмда бул примитивный маана жасаганыңар бир 20-30 гектардын эле эмесин камтыйбы дейм да. Ага деле жетпейт. А бул жерде Ысык көлдө мен карап турам, бир 1000 гектар жерлери бар экен. Кандай бул силер кантип аны полный камсыз кыла аласыздар? Биялеген менен, триходермен менен, мына ошол энтома фактор менен. ошол учурда биз биофабрикадан сурайбыз, чүйдөн сурайбыздар. Упаковка менен келет. Ал жактан келип келет. Бирок ал жакта да азыр муктаждык өсүп атат. Кийинки кездерде айтып атат, мына уже жетпей калып атат. Өткөндө биз барып көрдүк да, ал жер өздөрү муктаж болуп, өзүнчө триходерин цехти салып атат. Турган немеге өзүнчө жасап атат. Алар да уже бизге камсыздап бере албай калышы мүмкүн да. Берет эми аз өлчөмдө. Биз жанагынча бул деген биофабрика, анан органика департамент болду. Органика департамент азыр толук кандуу иштей турган болсо деле биздин бардык жерлерибизди органикага өткөргөн чакта деле продукцияңар силердики жетпейт экен да. Азыркы талаптар жетпей. Азыр бар айтат уже. Жетпейт. Силерге вообще уже Баткендикинден эмес, баягы уже республиканский кылып эле чоң кылып эле салыш керек экен дагы. А берки Баткендикин аны деген ар бир районго бериш керек экен. Ошондо алардыкы деле чаккан экен, мен көрүп чыктым да. Алардыкы деле возможности чектелүү да. Антип эле бардык Баткен областы кирип кете турган болсо, алар Баткендин бир кана 25%-ын деле камсыз кыла албайт да. Ал жерде жер көп экен. Мен ушул азыр суранып кетебиз ушул өзүбүздүн министрден, ушул биздин өзүбүздүн башчылардан, ушул видеону көрүшсө, ошону көргөндөр жеткизсе, ушул бизге азыр жакшы заманбап акыркы үлгүдөгү технологиясы менен жакшы лабораториялар керек экен. Азыр триходерминде бизде суроо талап көп болуп атат. Мындан арда болот. Сиздердин орайкы бактагатта мен сиздерге рахмат айтам. Ушинтип элди ушундай жакшы учурда ушураак мына эми деп жазга мындай бир ой конуп аткан кезде кыдырып чыктык. Ысык көл районуна калды эртең болсо. Биздин иштеп аткан аракет эл менен болгон байланыштар, сиз сырттан келген сиздердин көз карашта бул жолдо сиздер бизге да айтарсыздар. Мына биогумусту өтө катуу тазалап айтып атабыз, мына сиздер менен бизге биргеликте. Биогумуста кээ бирлер 400-500 тонналаган кырктарды алып келип баштады. Өткөндөрүбүздүн өзүндө сиз күбө болдуңуз, биз айттык. Алар триходерминди Алматыдан алып келиптир. Алматыдан алып келип, анан биз анан барып кылгандан кийин бизге заявка берип атат. Жасап бергиле. Ученыйлар айттыр, биогумус только триходермин жардамы менен болот. Биолигнийде жана компост коюп туруп, триходерминди сөл жанды өндүрөрдүн алдына кой бергенде багы тиги иштетип, разлагация этип, анан даяр неме болуп атпайбы? Сөл жанга ашык болуп атат. Тиги биогумус даяр азык триходермин чирткич. Антагонист, антибиотик. Почти природный антибиотик болуп калат. Природный уже даяр препарат болуп калат. Жактан кургатап
Тияктан курат. Ошол жерде кургатасыздар. Бул цехтен Баткендики вообще бөлөк экен, кургата турган цехи вообще сонун экен. заражение кылганды ошо астына кылам. Үстүнө болсо уже заражение болгондон кийин уже өзүнүн убактысы келет да. Келгенден кийин уже кургатарга алып келгенде үстүнө коём. Үстүнө коесуз. Үстүнө төгүп, үстүнө Мына менен аралаштырып турасыз. менен аралаштырып турам. Анан кайра бул алынат да, кайра астына ошол эле температурада астына заражение алам үстүнө. Ошо бир эле комната. Бир эле. Анан Буну өзгөртүш керек экен. Аны карап турсаң. Мына ушул эле этажда мына Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине карашы бюджеттик финансияларды башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигинин Ысык Көл облустук аймактык бөлүмү жайгашыптыр да. Бул лаборатория болуп эсептелсе, Анан бул жерде өзгөртүш керек экен. Аябай чоң өзгөрүү кылыш керек экен. Мына ушул Темиркул аке айткандай, ошо өзүңөрдө мынаяка участогуңар бар экен, ошол жерге чоң кылып био лаборатория салып бериш керек экен силерге. Компьютерлер неме го? EVM деп койгонда. Иә. EVM деп коет эле буну, электровычислительная машина деп. EVM деп коет эле да муну. Электровычислительная машина деп. Башкачараак болот. Найва деген ал узун стенке зор калган. Булар компьютер. Директордун кабинети экен бул жак. Бул жерге триходер менен эмес, о немени золото глазканы алып кирип койсоң эле үшүп калгы да бу жерде. Эми Сүйнүкө мэрге отуруп туруп баягы эме жөнүндө дагы бир баян кылып бериңиз эми. Жакшылап баягы биялигин жөнүндө айтып бериңиз. Ошол бир 5 мүнөттүн ичине камтып, жакшы бир баян кылып бериңиз эми. Ошол органикалык айыл чарба департаментинин Ысык Көл территориалдык аймактык филиалында бизде ошол биопрепараттардын 2 түрүн, анан энтомофагтардын 3 түрүн өндүрүп, көбөйтүп өстүрүп, анан дыйкандарга сунуштап реализация кылабыз. Биолигинин өзү бул микробиологиялык препарат, Exofiala nigrum микроскоптук козгардын негизинде жасалган. Муну убагында Иркутскийдин окумуштуулары, Иркутский мамлекеттик университетинин илим изилдөө институтунун окумуштуулары чыгарган экен. Аяктан бизге биздин Бишкектеги биофабрикага убагында 80-жылдардын аягында ошонун энелик материалдары алынып келинип, окутулуп, үйрөтүлүп, кантип көбөйтүш керек, кантип ошол биолигин препаратын жасаш керек, үйрөтүлүп алып келинген дагы, ошондон бери көбөйтүлүп, биздин Ысык Көл аймактык филиалыбызда ушуну жасап атабыз. Эми муну биз 2 түрдө колдонот экенбиз. Бирөөндөргө стимулятор катары колдонобуз, анан кээ бир ошол микробиологиялык козгаарындар, микроскоптук козгаарындар пайда кылган илдеттерге каршы. Муну эмеге бирөөндөрдү чылайбыз, анан өнүп чыккандан кийин үстүнө кошумча азыктандыруу беребиз 2 түрү ошол. Андан тышкары ошол эле козгаардын башка түрү бар. Триходерма lignorum деген. Ошондон триходермин препараты жасалат. Бул деле ошол стимулятор роста, бирок бул күчтүү антагонист. Ошол дагы тамыр чирткичтерге каршы иштейт, жана ошол эле козгардын козгоочтар пайда кылган илдеттерге каршы иштеп, ушундай пайда келтирет. Бул деле 2 жол менен колдонулат. Анан баягы сактоочу жайларда, кампаларда, жертөлөлөрдө ошол чирткичтерге каршы колдонуп иштетебиз. Грибковый заболеваниялар. Козгардын козгоочторуна каршы. Булардын баасы деле мындай элдин чөтөгүнө урбайт. Антимонополия бекитип, өкмөт коюп берген баалар биолигиндики 29 сом 37 тиын, триходермин болсо 54 сом. Тегеректеп алганда идиш менен 30 сом анан 55 сом. Энтомофагтардан биз триходермин, трихограмма, алтын көз, анан афелинусты өстүрүп атабыз. Трихограмманын 300 түрү бар. Ошонун бактагы садовая формасы деген бар.
ошону өстүрүп көбөйтөбүз. Плодожорка, листоверкаларга каршы ушу элге колдонуп атабыз, бирок ушул өсү аябай кымбат, назик, мындай тонкий жумуш экен. Буларды аябай мындай жакшылап карабаса бат эле өлүп калышат экен. Кышында мындай өтө суукка чыдабайт экен. Ушундай жактары бар. Алтын көздүү болсо биз тоодон карагайдан кармап келебиз, карагай кабактарынын астынан. Кармап келип ошону өстүрүп, жумурткаларын сатабыз да элге, населенияга. Ушунун жумурткаларынан чыккан личинкалар аябай соргоок, сугалак болуп, ошол баягы зыянкечтердин жумуртка личинкаларын жеп жок кылат. Ошондой пайда келтирет. Андан тышкары жана афелинус деген бар. Бизде 80 жылдардын 90 жылдардын баш чендеринде тилянын 90 түрү бар дебедимби? Ошонун бир түрү бизде жок түрү пайда болуп, алмаларыбызды курата баштаган. Аны ошол афелинустан башка эч нерсе ала албайт экен. Ошол афелинусту Өзбекстандын Наманган, Анжан областтарындагы балмабактардан биздин кызматкерлер, ушул Скөл областынын бир нече агрономдору барып, ошолдун жана биз көрсөткөн чыбыктарды кесип келишкен. Ошол алмабактар кое берилген, ошондо көбөйүп келатат. Ошол аябай чоң эмгек кылынган да убагында. Ошол тилиядан арылтты. Дээрлик бир 90% арылтты десек болот. Азыр бизге жогору жактан план коюп жашоо атасыңар деп атпайбы? Биз ошол объемга чыга албай атабыз. Себеби азыр ошолорду дагы табыш кыйын болуп калды, азайып кетти өзүлөрү. Ал эмнеге азайып кетти? Жеген тамагы жок болгон үчүн азайып кетти. Алардын жеген тамагы кровяная тля, кандуу. Демек алар азайды деген сөз. Кровяная тляны жок кылдык деген сөз. Жок кылдык, дээрлик жок кылдык деген сөз да бизге убагында дээдиги чүйдөн мындан 15 жыл мурун чүйдө баарыңар эле тааныйсыңар, Коновалов деген садовод бар. Ошол алып кетип жүрдү. Эми ошол дагы өзүнүн алмабактарына кое берип, ушул мындай элге түшүндүрүп айтып жүрдү окшойт. Мына ушундай иштерди кылып атабыз. Чоң рахмат силердин коллективиңерге. Мынабы ушул эжелердин, ушул байкелердин, мына ушул биздин Темиркол экенин менети менен ушундай зыянкечтер менен биологиялык жол менен күрөшүү ачылып, ушул Ысык-Көл областында жакшы жумуштарды алып барып атасыздар. Будан кийин дагы алып бара бериңиздер. Биз болсо ушул тийиштүү инстанцияларга силердин ушул азыркы акыбалыңар жөнүндө ушул тартылган видеону жүктөп, ошолор менен бөлүшүп, ошолорго көргөзөбүз. Кудай кааласа, мына келечек органиканы биз эгерде өзүбүз жеп, өзүбүз колдонуп, өзүбүз ошол органика менен жашабай турган болсок, биздин мына келечектеги муундардын мына тыргыз болуп, мына калыптанышына дагы чоң бүдөмүк бир суроо пайда болуп атат. Себебинде өзүңөр билесиздер, мына бизден чоң мамлекеттер жоголуу коркунучунда турат. Ошонун баардыгы ушул химиялык жана мына тышкы жана ички мындай таасирлерден ошону менен азайып баратат да эл. Терс факторлордун тиеши таасири менен канчалык мына северный кишилерди мен ошол жактарда жүрүп келгенмин, жоголуп баратышат. Болгону 100, 200, 700, 1,5 миң, 2 миң, 10 миң, 20 миң эле киши калган ошондой улуттар бар. Кудай сактасын бизди, Кыргызды Алла Таала сактасын. Ошон үчүн баа сактансаң сактайм дейт. Ошого мындай иш-чараларды биз сөзсүз кылып, өзүбүздү тазартып, мындай тазалап турушубуз керек экен. Аман болуңуздар. Кайрадан ошо кызматкерлер боюнча булар көп жылдардан бери иштеп келаткан иш тажрыйбасы бар кызматкерлер. Лабораториянын ичинде өзлөрүнө милдеттүү болгон функционалдык милдеттүү болгон жумуштары бар. Ар бирлери мисалы үчүн сүйүнө сайыш болсо бул жалпы өндүрүштү карайт. Лабораториянын ичинде жалпы өндүрүштү карайт. Жалпы өндүрүштү карайт. Андан тышкары мына эл менен коомчулук менен байланыш, жанагы семинарларды өткөрүш, сүйүн экен мойнунда. Келишимди түзүш, ушунун мойнунда. Кыял болсо бул киши микробиолог. Материалдарды анан терходермин
препараты Өндүрөт. өндүрүү ушу бизге кызматка келгенден бери биз жана лабораторияны ачып алгандан бирден бир себеп